Рахман агай жазган сатиралардын бир опурталдуу, бирөөлөрдүн көңүлүнө тие турган оор деген сатираларды биз байкашууча дайыма сиз ойнойсуз. Бул деген сөз коркпой ойногонуңуз үчүнбү же башка да бир сыры барбы сизге бергени? Рахман аке билген что башкалар ал нерсени ойнобошун билип келген деле мага жазып келген. Тамаша чынга салып бир 2 жолу камалып кете жаздадым деп айттыңыз. Канча жолу суракка чакырылып, канча жолу куугунтук көрдүңүз? Москвадан учуп келсек, аэропорттон жана эле бир террористти кылмышка кармагандай алып келишкен да. Той бар, ставка канча? Ставка бекерден баштап $1000 чейин. Кыргыздарды күлдүрүш канчалык кыйын? 70% күлбөйт. Себеби биздики бүт баары саясатташып кетти. Райымбек Матраимов жөнүндө сурайын деп турам. Сиз бир жолу ошол кишини таппай жүрөм, бир тапсам сүрөткө түшөт элем дегениңизди уккам. Жакында кармалып келди. Пикириңиз кандай? Мен ал киши тууралуу оюм мындай. Сизди тойго заказ алганда жазбай койгон адаты бар дешет. Канча жылдан бери жазып баштадыңыз тойдун заказдарын? $100 жүзүктөр тыгып ал дегендегиде. Ошондон кийин жазып баштагам. Рахман агай экөөңүздөр таарынышып, бир 4 жылдай сүйлөшпөй калыпсыздар. Агайды кандай нерсе менен таарынтып алдыңыз? Рахман агай ушинтип айтканда мага адамга да дейт, таарынычка караганда сагыныч өтө жаман нерсе да балам деди да. Кыздардан мен сизди сүйүп калдым дегендер болдубу? Болуп эле келген, болуп деле атат дагы деле. Кайсы маалда токтойт билбейм бирок. Достор, биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизден конокто кыргыз элине таанымал куудул агабыз Тынар Курбаналиев агабыз келди. Ассаламу алейкум ага. Алейкум ассалам. Куш келипсиңер. Кош келипсиз. Убакыт аз заманда убакыт бөлгөнүзгө биз биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүн эми бир аз силердин убактыңарды башка жакка бөлүп койдум окшойт. Негизи бул жака эс алганы келип анан карап турсам мындай сүйлөшкөнгө ыңгайлуу жер экен да. Анан бул жактан эс алганча айлананы көрүп, таза абада студияга барып эле бир жерге кымчылып алып ошол жерде отуруп алып, же болбосо бир чайнек чайды коюп алып эле башкалардан тиктешип отура бербей, бул жактан келип таза абада эс алганча маектешели деп ушул жака жакын убактыңарды бөлүп келгенге рахмат силерге. Сизге рахмат. Биздин эфирде көптөн бери кыргыз элин тажаткан бир кайталама суроолор жок деп ойлойм. Бирок сиздин жиниңизди чукулдап угуп жүрөбүз. Бир эфир үстүндө ыңгайсыз суроолор болуп калып, таяк жеп кайтпайсызбы бул жакта? Көпчүлүк ошентип ойлошот экен, бирок андай учурлар боло элек. Ошто жүргөндө жаш кезимде бир жолу бир ушундай журналист менен бир аз талаш тартыш болуп, бир аз кагылышуу болгон. Эми Кудай сактасын андан эми. Мен чоңоюп калып атып андан бери убакыт өттү, чоңоюп калдык го. Алгачкы суроо ушундай болсун. Рахман Разыков агайдын бир айтканын уккам. Тынар жаңы сахнага чыкканда кагазга жазылган сөздү окуй албай колу калтырап турган дейт. Ошону бир эскерип өтсөңүз, андан кийин суроолорду уланталы. Албетте, бул окуя болгон. Мен эсимде Баткендин Бужум деген айылы эле эсимде жок, ушу бир айылда ушундай бир окуя болгон. Бир тамсил мындай пародия кылып жазып берген агай. Мону окуйсуң деди. Анан чыгып ал кезде мындай адамда бир учурда ушундай учур келет да, мисалы ат минбей калсаң деле, мисалы улакчы деле бир 2 ай 3 ай ат минбей калса, ээрге отура албай калат жакшы. Сахнада жүргөн адам деле 3-4 ай сахнадан оорактап кетсе, кадимгидей баягынтип сүрдөнүп же башка ушундай учурлар болот. Бул дагы деле болуп келатат. 3-4 ай концерт токтоп калгандан кийин жаңы концертке барганда, жаңы концертте жаңы программаны ойнордо же болбосо 3-4 айдан эс алуудан кийин барып концертке катышканыңда мындай сүрдөө болот. Ал кезде мен театр иштеп жүрүп, андан кийин 1 жылдай бош жүрүп калып, анан 5-жылык тобу менен барып, тем более 5-жылык тобунда сахнага чыкпай, ал кезде аппарат, анан свет коюп жүрүп, анан сахнага чыккам. Албетте 3 куплет ошол пародияны окуш мен үчүн бир жарым саат сүйлөгөндөй, мага ушундай неме болгон андай учур. Сатиралардын 99%-ын Рахман агай жазып берди деп айттыңыз эле. Мен ойногон сатиралардын, интермедиалардын мен эле эмес, ошол 5-илик, 5 тапан, 5 айры деген агай түзгөн топтордун сахнада ойногон сатираларынын
99% Рахман Разыктын калемине таандык. Рахман Мен агайдын канчалыгы чын канчалыгы жалган билбейм, бирок Аралаш театрында дагы көпчүлүк сатиралардын автору Рахман Разыков агай деп уккам. Рахман агайдын көзү өткөндөн кийин ким жазып берип жатат? Кантип жазып атасыз? Кыргызда мындай да, Гүмөндөр экен бир ойногон сатирасы бар интернетте, билесиңби? Күч келгенде немис дагы апа деп кыйкырат экен дейт го. Ансыңары апа деп кыйкырышка туура келип атат да. Жаңы жазылган сатираны мынча жыл ойнойм, андан кийин ойнобойм деген бир план болобу? Канча жыл ойнолот бир сатира? Сатира менен ырчынын, сатира кудул менен ырчынын мына ушундай бир ортодо бир немеси бар да. Мен айтам ырчылардыкын, алардыкы жеңил да. Бизге караганда бир топ жеңил. Ырчы ырды жастырат, бир оончунун оонуна аранжировка жаздырат, акын ыр жазат, аны аранжировка кылып алып келип студиядан голос түшүрөт. Эл аны кабыл алып атабы, кабыл албай атабы, жакшы көрүп атабы, жаман көрүп атабы, кол чаап атабы, чаппай атабы, ошол 3,5 мүнөт, 4 мүнөттүн ичинде ошону ырдап коюп кирип кетет. Болду. Кудулдуку ошол сахнада музыкасы жок, кара сөз менен элди гүлдүрөп кармап туруш бул өтө чоң түйшүк. Сатиранын дагы бир ырдан неме жери, бир ырды суроолор боюнча ырдай бересиң да. Концертке чыгасың дагы суроолор боюнча могу ырды силерге аткарып берейин деп кайра ырдай берет. Эми элестет, Абдулдаке көз чыгып алып же Борончо көз чыгып алып суроолор боюнча муну интермедияны ойноп коелу десең, жок. Интермедия бир эле жолу ойнолот. Тем более азыр кыйын болуп калды. Азыр бүт соц тармактары баягынтип интернеттин жетишкен убагы, концертте телефон менен тартып алган учурлар болуп атат. Же болбосо силерде жигиттер менен келишим сөз келип тартат концертте. Интернетке жүктөйт, ал 2 эле күндө өзүң көрүүчүңө жетет. Болду. Анан аны барып туруп экинчи жерге ойносоң, биз муну интернеттен көргөнбүз өткөндө. Мына. Ошон үчүн интермедиянын сатиранын элге тарашына жараша болот бул. Эгер жакшы интермедия болуп бат тарап кеткен болсо, аны жок кайра ойной албайсың. Сизде концертке даярданган учурда, мен буну Каныбек Разыковдон уктум, конокко чакырганда көп кудулдардан уктум. Сөзмө-сөз жаттабайт экенсиз. Мындай бир сыйра каркасын көрөткөнсүз дагы ошол бойдон чыгып ойной берет дешти. Бул деген сөз аразындагы майда бөлүктөрдүн баарын сахнадан ойлоп сразу табат деген сөзбү? Бул кандай деп түшүнсөк болот? Кудул адам, бул менин жекече оюм. Балким устаттар буга дагы бир ким өздөрүнүн оюн айтаттыр. Кудул адам импровизатор болуш керек. Сатира импровизация менен өзүнүн көркүнө чыгат, өзүнүн немесин толуктайт. Мага Рахман агай сатираны жазып алып келгенде, мындайды окуп бер, анан мени билет да, что жанагынтип сөзмө-сөз неметпешин билет дагы, мага жалпы формасын түшүндүрүп берчи. Ошол нерсе менен ойноп кетчим. Арасында жана сен айткандай, Каныбек айткандай, Рахман агай экөөбүз ойноп атып, өзүнүн жазган сатирасына өзүгө да ыкшып, жөтөлүп, чыгып алып, жыргап, каткырып күлчү. Эми импровизация келип калат, сөз келип калат, ошолорду толуктап, бышыктап ойногонумда Рахман агай өзү таң калып, күлчү кирип алып, жанагы жерге муну кошуп койсоң, анан кайрадан өзү кошуп, дагы бирдемени кошуп берип, ушундайчылар болот. Рахман агай жазган сатиралардын бир опурталдуу, бирөөлөрдүн көңүлүнө тие турган оор деген сатираларды биз байкашуучу дайыма сиз ойнойсуз. Бул деген сөз коркпой ойногонуңуз үчүнбү же башка да бир сыры барбы сизге бергени? Бул мындай коркпой ойногондук эмес. Бул ошол сатиранын чындыкка жараша экенинде. Чындыктан адам эч качан коркпош керек. Чындыкты айтканда эмнеге коркосуң? Башың кесип болбойт да. Агайдын жазган сатирасы демек чындыкка жакынбы? Чындыкка кошобу? Демек ойнош керек. Да, ойнобой койгон балдар деле болгон, сахналаш досторум болгон. Жок, мен муну ойнобайм деп. Ошол эле 120 кой деген сатираны көпчүлүгү ойнобойбуз дешкен. Рахман агай келип мага алып келген ойно деп, мына деп. Ойнобойбуз деген эмес, просто ушундай ойнопсуңарга деп келип таң калган да. Рахман аке билген, что башкалар ал нерсени ойнобошун билип, келгенде эле мага жазып келген. Мына муну ойнош керек, мындай кылыш керек. Болду, ошону менен кеткенбиз. Сиз тамаша чынга салып бир 2 жолу камалып кете жаздым деп айттыңыз. 120 кой сатира жана башка сатиралардын артынан көп
чоң кызматтагы агалар менен келише албай жүрдүңүз, пикир келишпей. Канча жолу суракка чакырылып, канча жолу куугунтук көрдүңүз? Суракка чакырылгандарыбыз Рахман ага экөөбүздүкү эсебине деле жетпей калганбыз. Кадимкидей мамлекет кызматкерлерин чакырууга баргансыздар. Чакырып, Москвадан учуп келсек, аэропорттон жана эле бир террористти кылмышкерди кармагандай алып келишкен да. Анда да бир күлкү болгон. Москвадан учуп келдик. Учуп келип анан кийин аэропорттон түштүк. Түшүмөт болсагынан кийин удостоверение менен көргөзүп, спецназдын балдары билем, жана формачан балдар маскачан. Келип анан бул жагы менен алып чыгып кетти. Анан Рахман ага экөөбүз келатабыз. Мен ошондон бери ошондой машина алгым келе берет. Volkswagen Multivan деген машина бар. Ичи мындай комфортчу. Өзүбүздү сурак алып баратат, тигилер кармап кетип атат. Анан ичинде кетип баратат, мындай жерде бирөө отурат маскачан, анан мындай жерде Рахман эке отуруп, машинанын ичин мумтуюп карап туруп. Муну жакшы машина экен, Тунар, эмне деген машина экен, гастролго алыш керек экен деди да. Тиги жанында отуруп деп күлүп. Анан ал киши да ушундай болчу да, мындай биз азыр алып баратат. Мен оюм ошондо да, азыр баардыгы эми онадан да ошондой ойлоп да, алында андай деле чувство болгон жок да. Ошондон кийин ага экөөбүздү көп кечейин кысым болду. Сахналарды бербей жүрдү, концерт залдарды бербей, уруксат бербей. Мен мурдагы интервьюмда да айттым эле. Агайдын 60 жылдык юбилейин, мааракесин өткөрөбүз деп, ушул эле өзүбүздүн спорт сарайга концерт башталарга 2 саат, 3 саат калганда спорт сарайы авариялык абалда деп жаап койду. Анан элдин баарын ээрчитип алып, Рахман экөөбүз циркке барып концерт койгонбуз. Мына ошондон бери спорт сарай Кудай сактасын, авариялык абалга кептелбей эле турат. Жакшы. Андан бери канча концерттер өттү, канча күрөштөр, башкалар өтүп атат. Куугунтук бир топ эле болгон. Ушул ойногон сатираң үчүн сен мага жооп бересиң деп жеке бир адамдар байланышкан күн болдубу? Толтура болгон. Бир адамдын атын айта аласызбы? Толтура. Эми анын атын айткан эми. Аны эми өздөрүнүн аберине койдук алардын. Ал адамдын эмес, алардын. Алардын көп болгон да? Көп болгон. Тынар Кыргызстанда номер 1 тамада дешет. Муну мен дагы бул ойго кошулам, өзүм дагы көргөм. Бир айда канча той бар, ставка канча? Ставка бекерден баштап $1000 чейин. $1000 ичинде кандай шарттары бар? Кимдер барат? Немеден болтасың? Бирөө үчүн чалып калды. Тойго чакырайын дедим эле. Деди, анан канча болот? Деди, анан бекерден баштап $1000 чейин болот десем. Эгер $1000 эметсек, анын ичинде эмне кирет? Деди, анан айттым эле. 3 түр салаты, 2 суюк тамагы менен. Плюс анан бир досум бар, молдо. Той бүткөндөн никесине ошону алып алам депчи. Эчтеге алып барбайм. Камера да алып барбайм, сүрөтчү да алып барбайм, ырчы да алып барбайм. Жок. Себеби бурда камераларды алып барып, ушинтип сиздер жигиттер менен иштешкен учуру болгон да. Туура эмес тартылып калганбы, же кандай болгон, нараазычылыктар болгон да. Съемка мындай болуп калыптыр, монтаж андай болуп калыптыр, мындай болуп калыптыр. Анан тойдон кийин дагы той бүткөндө муну камерасын акчасын берип койчу, сүрөтчүнүн акчасын берип койчу деп жүрөсүң ошеңде саат 12:30-1 чейин. Анан ошондон кийин жок албагам. Той заказ берсе айтам, мен өзүм барам, костюм мийиниме көтөрүп. Болду. Анан кээ бир учурда ушундай эле адамдар болуп калат. Өзүнүн музыканттарын алып алат го жанына бирден. Сөзсүз, мен эми шаардын ичинде болсо, дос балам бар, бир иним бар, кимиси бош болсо ошону алып алам. Четке чыкканда жок. Жөн эле өзүм бар эле, ош жердин музыканты менен сүйлөшүп, момундай, эми ал деле киши, ал деле адам. Бар эле сүйлөшүп, үйрөтүп коелу, өтө беребиз. Кече мен сиздин концерттериңиздин ылдыйынан бир пикир окудум. Ошону сизге окуп берейин. Азыркы учурда Кыргызстанда куудулдардан Абдылда, Борончу, Тынар үчөө алдыңкы орунда. Ошолордун ичинен аткаруу чеберчилиги Тынардыкы жогору деп тур. Буга кандай комментарий бересиз? Аны эми буга мен комментарий бере албайм, себеби эл билет. Элден өткөн, калыс элден өткөн тараза жок. Эл кандай баа берсе, биз ошого макулбуз. Ошолой айтат, элдер ушуну айтат деп. Ошонун эле тескери варианты дагы бар.
Ошон мындай булжак варианты бар. Тынар ойнай албайт. Мындай да бар. Бул Ушул деле эмес. Абдылда, ушул Тынар мындай болду, анан андай болду. Ушул Абдылда качан көрсөң минтип жүрөт, борончу минте берет деген адамдар да болот. Баарына бирдей жагыш кыйын. Ошон үчүн эл эмне десе, эл доосунда элек жок. Кээ бир учурларда бир даярдыгы жок, бир капыстаган пландар өзгөрүппү, даярдыгы жок концерт коюп же интермедиа ойногон күндөр болдубу? Такыр даярдыгы. Болгон. Ал эмне себептен кантип өзгөрүп кетти? Кээ бир учурда адам сатира жазылып турат, даяр турат. Адамда илхам жок. То есть ошону ойногонго немен келбей атат да. Ал өзүң илхамың келбесе, сен аны 10 күн репетиция, 10 жол, 100 жол кайталаганда деле ар жаган илхам келбесе, ал чыкпайт. Эчтеке кыла албайсың. Илхам келип калып өзүң немең болуп турганда, анда ширеңке тизгендей тизип даярдап койсоң болот. Бул биринчи эмеси. Экинчи учуру бизде адамбыз да. Бизде да тууган урук бар, дос жар бар. Концерттин алдынан бирөө жарым тууган урук той кылып калат, башка кылып калат. Тойго чуркап, буга чуркап, тиге чуркап жүрүп, концерттин рекламасы кетип калган. Мен концертим бар эле, мындай эле деп анча-мынча туугандарга барбай койгондо учурар болот туура чүнгүлөдө. Жок, кээде бир тууганды кол кылат, жакынын кол кылат. Айла жок болуп калганда ушундай тойго, бияка жамандык, жакшылыкка чуркап жүрүп, келип туруп ойногонуңда чыкпай калган концерттер бар, болбой калган. Андай учур болот. Көп жылдан бери сахнада жүрөсүз. Мыкты алдыңкы куудулдар деп кыргыз эли уже моюндап калган куудулсуз. Артыңыздан келаткан барбы бир шакирт? Мен ушуну көргөзө аласызбы? Мен ордумда базат кийин деп. Эми артыбызда ушул сатира жаатында аракеттер иштеп келаткан жигиттерден мен ушул Беш Тапандын балдарын гана көрөм. Союзду интермедиада Союзбек Сейиткалиев деген инибиз бар. Интермедиада андай эле эмес. Бирок жекече чыгып сүйлөп, сольный ойногондо мыкты азамат. Интермедиага келгенде Ильяс деген бар. Арык болуп жана чоң кашым Рахманов деген чоң кашым кийип ойноп жүрбөйбү? Мен ушул баладан күтөм. Интермедианы мен каалагандай ойнойт да. Партнер күткөндө ойноп берет. Ошол Каныбек Рахман экенин баласы. Каныбек да жакшы эмеде, бирок ачыгын айтыш керек, Ильяздай образ берип ойной албайт Каныбек. Каныбек бир аз мындай тартынчактык кылып, кандай кылат билем, Ильяздай Беш Тапандын балдарынан интермедианы мен билгенден ушул Ильяздай ойногон жок, бизден кийинки муунда басып келаткан балдардан. Болсун бар, Стакеев. Болсундун интермедиага да жакшы. Жанагындай жалгыз чыгып сүйлөгөнгө да жакшы. Болсундун бир эле кемчилдиги дикциясы жок. Өзүңөр байкап жүрбөйсүңөрбү? Мен канча айттым болсун, кенеле ойночу айлана, сенден башка эч ким жок. Микрофон сеники, элдин алдында сен эле турасың. Ушал көнүп калыптым да деле, кайра эле сүйлөшсө ушундай да. Бирок актер мындай аткаруу чеберчилиги, изденүүсү мыкты жигиттер. Эл ичинде мындай пикир бар. Кээ бир куудулдар куудул деле эмес, жөн эле жүрө берет деп айткандар бар. Жөн эле жүрө бергендин бир ошолорду өзөт деген үмүт болобу же ар ким өзүнүкүн билип болбогон адам кетиш керекпи? Ушундай жакшы ойной албай жүрө бергендер жалпы куудулдардын бир кадыр баркына шек келтириши мүмкүнбү? Мүмкүн. Толук мүмкүн. 100%дын канча пайызы ошондой бар деп ойлойсуз жашта мисалы? Сен айткандай адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүн билип эле ошого жараша аракет кылган жакшы. Болбойбу? Жок. Жанагы бизде Жалал Ошто бир жакшы сөз бар. Төшөгүңө карап аягың узат дегенчи. Эми мен андайларды бир 3-4төн айткан деле учурларыбыз болду, аксакалдарыбыз. Тигини жөнлө кой деген депчи. Анан кимдир бирөөгө ушул өнөр бир башкача көрүнөт экен да. Анан өнөрдү жакшы көргөнү менен өзүнүн талантага шайкеч келбесе кыйын да. Андайлар бар. Бирок айтылган сындырга алар туура кабыл албайт, таарынышат. Кабыл алганы кабыл алат, кабыл албаганы таарынат. Көпчүлүгү туура эмес кабыл алып таарынган учурлар бар. Ар бир талкууга түшкөн сатираларыңыздар, сөздөрүңүздөр, окуяларыңыздар атайын бир пиар менеджер жалдап бир хит боло тургандай кылып даярданасыздарбы же күтүлбөгөн жектен пайда болобу? Күтүлбөгөн ушундай репликалар болот. Элге ушундай неметип кала турган. Биз жакында ГАИ тууралуу бир сатира ойнодук.
ошондо бир карап жолдон адашып калат экен. Анан Борончагай ушундай кылып бир сатира жазган. Бул ушул болгон окуя экен деп ушуну ойнойлу, анан ойнодук да ал. Ши айыл шария хайыс деп сурайт да. Тиги карап келип, жана мен гайымын да. Анан мен ошол жерде ушинтип жооп бергем да. Ихтина сиротал мустаким деп. Бул сөз, ушул сөз бул Алланын туура жолу, Алла жолунан адашыр, Алланын туура жолу деген сөз экен. Мен эми дин алымдарынан уккан эмем ошол, мен өзүмдүн эмем жок. Анан ушул аябай талкуу болду да. Ооба, биз көрдүк. Аябай. Булар минти, анан булар динне минчет, анан дин данчет, динди минчет. Кээ бир аттуу баштуу немелерибизден бери чыгып алып, бизге мага чейин чыгып, Бокен Борончо эке умрада болчу. Анан мен тиги мечтен отуруп коюшул элдерди ызчы кылбай, эки жагат кылбайын деп, мен чыгып, эми туура эмес үчүн калыптыр, ойнолуп калыптыр. Кечирип коюңуздар, мындай пендебиз деп. Анан мен кайрылып жасабадымбы? Негизи ушуну ихтина сиротал мустаким деген сөздүн мааниси Алланын туура жолу деген сөздү түшүндүрөрүм. Биз ошол интермедияда ошол сөздү ошол жерине кымчы ойноп, ошондон көп адам билди да. Негизи ал дин алымдарынын милдети болчу ал. Ошол сөздүн мааниси ошондой экенин жеткирип коюш. Туурабы? Ага сен билбейт элеңер да. Көпчүлүк билбейт эле. Анан динден маалыматы бар адамдар эле билбесе, ал сөздүн мааниси эмне экенин. Биздин таламыбыз талашканда эле дини түшүнүк адамдар болду. Жок, туура эле айттыңар, бирок күлкү болуп калган үчүн, эл ду деп күлүп ирген үчүн мындай башкачараак кабыл алып калды элдер. Негизи ал жерде кандай ниетте, биринчи ниет. Максат. Ниет кандай, ниетте кандай максатта айтылышлы. Ошону эметпей туруп биздикилер карап эле кой булар дин дишилдин деп атат, анан динди мийтип атат, айтып атат. Мындан кийинки учурларда сиздерде кандай ой болду? Ошо көбү түшүнбөй калат экен, кошпой эле коелу деп ойлонуп калдыңыздарбы же жеткирүү максатта кошо бересиздерби дагы? Эми мындай, бул тууралуу ошол алымдар менен айтканда ушинтип динди аралаштырбай эле койгулачы, мынткилечи, анткилечи, хорошо, макул. Мейли, динди алып коелу. Бирок саясий болобу же башка болобу, мүчүлүштүк, кемчилдик болсо бул айтылып туруш керек. Минтпей эле койсаң, антпей эле койгулачы, ал болбойт да. Хорошо, эми дин өзүнүн жолу менен, Аллага аралаштырбай эле коелу, макул. Бирок саясатта кемчилдик болобу, башка да болобу, аны биз айтып турушубуз керек. Сиздин актерлугуңузга эч кандай шек жок, мыкты ойной аласыз. Эмнеге кинодо жоксуз, биз көрбөйбүз кинодон? Киного чакырышат, барбайм мен өзүм. Сценарийлерди айтышат да, сценарийни айткыла дейм. Мен ойной турган роль, эмне деген роль, кинонун сценарийин, анан ошону карап, көрүп, анан мени чакырган кинолордун сценарийи көпчүлүгү мага жаккан эмес. Анан өткөндө Айзымханга да айттым эле, бир кызык окуя болгон. Бирөө чалып, наркы кино тартып аттык эле, келип, мындай жерин ойноп бербейсизби деди да. Ана мейли сценарий жазып жөнөтө элесем, жок, сценарий жок эле, келе бериңиз. Биз айтып коебуз, анан сиз чыгып ойноп коесуз деди. Анан бул кандай кино болот дедим. Мен билгенден сценарий колго тийип, аны окуп, ошо текстти сиңирип, анан кийин жок болот. Жок, анда тармагыла, мен барбай эле коеюн. Мага ошо бирөөнү айтып койсоңор, бирөө чыгып ойноп коет деп барган жокмун. Орус куудулдарынан мен бирөөнү көрүп жатып, сахнадан мындай сөз айтты. Интермеде ойноп жатат. Милицияда иштеген адамдын зарплатасы 80 000 рубль, сабашказа 90 000 рубль деген сөздү айтса, орустар зал жарылып күлдү. Кыргыздар үчүн бул күлкүлүү эмес деп ойлойм, көбү күлбөйт мындай сөзгөчү. Кыргыздарды күлдүрүш канчалык кыйын же оңой? Бизде күлкүнү мындай болуп калды да. Биздин элибиз саясатташып кетти. Бизге ал нерсени айтсаң, биздики деле күлбөйт. Күлбөйт. 70% күлбөйт. Себеби биздики бүт баары саясатташып кетти. Саясий краскасы бар сатира айтпасаң, саясий краскасы бар сатира ойнобосоң, эл сразу эле эмне дейт? Жаккан жок, билбейм, болбой калыптыр. Саясатты кошуп айтсаң, деп концерттеринде чалып
Жанагы сачыран арада моолорду кымчыдың ара окшойт деп ушинтип мындай эметип калышат да. Бизде кыйын күлдүрүш. Жалпы эл депутаттарды жамандап, депутаттарга көп сындарды коюп келет. Ушул боюнча пикириңиз кандай? Нааразы болуппу? Нааразы болушат. Мен ушул эфириңен айтып коеюн ошол элибизге ошонун ичинде сен да барсың, мен да бармын, шайладыңбы? Эми нааразы болбо. Эмне шайладың анда? Сен колуңан жетелеп алып барып муну ташта дедиби? Бирөөсү акчасын алды, бирөөсү тамагын жеди, бирөөсү арагын ичти, бирөөсү башкасын кылды. Болду. Ал сен добушуң, ал өзүнүн эмесин алып алган. Болду, ал өзү билет баргандан кийин. Туурабы? Вот ошон үчүн эл шайладыбы? Болду, отурсун унчукпай. Алар болуп барып зордоп коркутуп шайлаткан жок да сени, туурабы? Мына сен добуш бериң, мен добуш бердим, бул берди, эшмат берди, ташмат берди. Бизди бирөө келип коркутту, муну шайлады. Кокун мен минтем, анан тигинтем, муну минтеп коем, минтип берем, муну минтип берип коем деди. Болду. Барды, шайлады. Бүттү, эми озун жаап отурсун. Отурушубуз керек, озубузду жаап. Ал жакшы иштейби, жаман иштейби, шайладың, бүттү. Аны шайлаганга чейин ойлонуш керек болчу. 30 жылдан бери ушинтип эле келатпайбызбы? Айтчы биз могу депутат шайлаганда кокой, могу парламент мындай кылды эле, мындай кылды эле деп айтсын. Жок, бүт эле нааразы. Ошол эле 1-2, 3, 4, азыркы чакырылыш депутаттарына чейин эле бүт эле нааразы да. Отуруп ал депутаттар мындай кылып атат, анан тигинди атат, минти атат дейт дагы, эртеге эле шайлоодо барсаң, кайра ошо талапкердин алдына турат, колун чаап эле каткырып эле күлүп, кокой бул катырат деп эле. Болду да. Эмне дейсиң анан? Райымбек Матраимов жөнүндө сурайын деп турам. Сиз бир жолу ошол кишини таппай жүрөм, бир тапсам сүрөткө түшөт элем дегениңизди уккам. Жакында кармалып келди. Пикириңиз кандай? Баягы күнү кайсы депутат айтып атты эле, ушундай суроолор болсо билишин билип келбей атты эле деп атты. Эмне деп атты экен бир депутат айтып атты эле мындай. Мен ал киши тууралуу оюм мындай. Мен ал кишиден жамандык көргөн жокмун. Мага жамандыгы тийген жок. Кылган жакшылыктарын, кылган эмгектерин угуп, көрүп, билип жүрдүм. Бул чыны менин инсандык немем. Ал эми анын канчалык күнөөлүү, канчалык неме экенин ал бааны мен бере албайм. Аны эртең тергөө иштери бүтөт, сот аныктайт, сот негизи сот паланча муну күнөөлүү деп чечим чыгармайын. Ушул күнөөлүү экен деп айтканга акыбыз жок мисалы үчүн. Ошондой эле мен мисалы үчүн Райым Матраев тууралуу мен элге кылган кызматын, оорулууларга берген жардамын, жакшы жактарын көрүп, угуп, билип жүргөм. Мен ошол гана оюм бар. Ал эми саясий немесин, баасын аны тергөө иши башкалар ошолор баа берет. Күнөөлүү болсо күнөөлүү болуп, айыбын тартат. Күнөөлүү эмес болсо чыгып дагы муну сот кандай чечим чыгарат? Ошондо. Жалпы чыгармачыл адамдар, ырчылар, куудулдар бир чоң кызматта отурган агалар менен, спортсмендер менен, бир Крим чөйрөсүндө жүргөн адамдар менен катташып тойлоруна кызмат кылып калышат. Сизде болдубу? Кимдердин тоюна алып барып кантип катташтыңыз? Бир жолу Алабукада гостиницада жатсам, концерттен келип, түнкү саат 2-де бирөө телефон чалат. Аны алсам, тынарсыңбы деди ана. Ооба тынарым. Ким бул десем, сен менин аялымды каяктан тааныйсың деди да. Аны мен сен аялыңды сен өзүң тааныбайм, сен кимсиң десем, сен менин аялым менен сүрөткө түшсүң, менин аялым телефондон сен сүрөтүң жүрөт деди да. Аны уйкум бузулду, ана жиним келип кыйкырдым, ана кандай келесиң? Аны аялыңа сурабайсыңбы? Каяктан түштүң эле, каяктан тааныйсың деп. Мен каяктан билейин сен аялың менен кайерде түшкөнүм сүрөтүм. Мен толтурадам, мен сүрөткө түшөм да. Анан сыңары мен тойго чакырганда сен врачсыңбы, милициясыңбы, кимсиң деп сурабайм мен. Мен чакырды, тойго сый кылып чакырды, же болбосо тоюм алып барып бер чакырдыбы, договорун түздүм, болду, барып.
toyum ötkөрүp kete берем. Ал спортсмен болобу, врач болобу, педагог болобу, сен айткандай жана кирим чөйрөсүндө жүргөн адам болобу, дыйкан болобу, башка болобу, ал той кылды, мени чакырды, мен бардым, кызматым кылдым, кеттим. А тойдо кимдер менен гана сүрөткөчүбөйсүң? Келгенде сурабайсың, сен врачсыңбы, же чорныйсың, красныйсың деп сурабайсың, анан ошого карап сүрөткөчөйүн дебейсиң да. Бар келип сүрөткөчөйүн дейт, эми макул сүрөткөчүп кетет. Болду, кете бересиң. Бирок мен айткан бардык тармактагы адамдардын тоюна бардыгынын тоюнда кызмат кылып жүргөм. Кылып жүргөнсүз. Кызмат кылып жүргөм. Сизди тойго заказ алганда жазбай койгон адаты бар дешет. Өткөндө бир интервьюңузда көрүп калдым, тиги Кара Көлгө адашып барбай коюпсуз. Андан башка Таласта тойго бара жатып бир пробкада калгансызбы же унутуп калгансызбы? Сиз барганча тойдун жартысына чейин Өмүрбек алып барыптыр. Ооба. Канча жылдан бери жазып баштадыңыз тойдун заказдарын? Ошол жана Кара Көлдө унутуп калган заказдан кийин. Ошондон кийин жазып баштадыңыз. $100 жүзүктөр тыгып ал дегендегиде. Ошондон кийин жазып баштагам. Ана эми ал кезде жакшыраак болсо керек. Аябай пендебиз да. Адашабыз. Жаш кезинде мындай оюн зоок менен, достор менен аркы берки берилип, анан ушинтип жүрүп калсак керек. Ошондон унутуп калып, жазбай калып, унутуп калып тойду. Тойду башка бирөө алып барып, мен оштого алып кетип, анан ушул окуяны айтып берейинби? Ошко бир барганда 4-5 тойду бир алып коем да. Алып койчумун. Анан дагы да ошондойбуз. Күнү калса эле кимди барып келип атса келсин. Анан 3-4 тоюм өткөрдүм ошточу. Анан ушу дагы бир тоюм бар эле да. Бир тоюм бар да. Анан кечке маал болгондо күн батайын дегенде анан туруп, жуунуп, кийинип алып анан кийин бир ресторанга бардым. Канкей деген ресторанга бардым. Ал ресторанга барсам, бир тамада жигит бар экен. Сарке тойго келдиңизби деди. Деди эле тоюм издеп жүрөм деп айтмакмын. Анан эмне дешим эле, жок мен ылдыйындамын деп койдум. Анан мен ылдыйында айтып, анан ылдый түшсөм ылдыйында той жок экен. Олигарх окшойт тоюм дедим да, анан олигархка бардым. Олигархка барсам, ал уже күн батып, уже күн адамдар келе баштаган учур. Кайра көрсөм, ал жерде бир тамада. Аке тойго келдиңизби деди. Анан эмне дешим билбейм. Өкүл ата чакырды эле келдим деп койдум да. Тоюм издеп жүрөм деп айтмакмын. Анан макул анан бие деле эмесиң, значит бүгүн тоюм жок окшойт деп ресторандан чыгып барасам чалып калды. Тынар эмне болду? Келип калдыңбы? Той башталган эди, эмет калды, элдер келип атат дедин. Дейт. Моштун бир жерине сүйлөп коёк деп жетип барам дедим да. Ой, эмне деген ресторан ла кайсы десем. Ой, мына Кара Көлдө эле жолдун боюнда Алина деген ресторан деди да. Мен оштомунда отурган андайындар, биздин тесин го деди. Өлдү анан телефон, анан башка бирөөгө чалып ушинтип биякта калып калдым. Барып мен ачман тойду өткөрүп коем бирдеме кылып. Анан Кара Көлдө бирөөнү жумшадым. Ал барып тоюн өткөрдү. Телефонумду өчүрүп койгом. Анан түнү саат 12:30 болуп калды. Гостиницада анан акырын телефон жандырсам, тырың деп СМС келди. Анан СМС ушинтип жазып жибериптир. Биз сени ушинтип үй бүлөбүз менен сыйлайт элек, талантыңа ушундай эме берет элек, талантты сыйлайт элек, таазим кылат элек, биз сени ушундай деп сыйлап, ушундай кылып тойго чакырдык эле, талантыңды сыйлап чакырдык эле, көрсө сен ал нерсеге сыйга татыктуу бала эмесиң, түкүрдүм сенин талантыңа түү деп жазып жибериптир да. Анан окудум, анан жаттым, анан эртең менен 10дордо отуруп анан жана номерге чалдым. $100 задатык алып алгам да. Саламатсызбы десем, саламатчылык деди. Эже паспортуңузду анын жөнөтө бересизби десем, эмне кыласың менин паспортумду? Жана $100 салып берейин дедим эле десем, $100 жүзбүктөп туруп тыгып ал деп өчүрүп койду телефон. Анан ал болду, андан бир 15-20 күн өткөндөн кийин анан дагы Кара Көлгө заказга тойго барып калдым. Тойго барып калсам, ошол той кылып аткандын эмесине ошол жана мен барбай калган тойдун ээси келип калыптыр. Конок. Анан келип мен өткөндө ушуну той кылсам, сен ушундай кылдың, сен адамдарды ылгап келе турбайсың. Таарынычы бар, ызасы бар, андай. Эже, мени кечириңиз, пожалуйста деп ушундай кечирим сурадым эжеденчи.
Anan toydun başında lan el bilen uçuraşıp ötkende uşunda Ejigim'in toyuna gelelbey kaldım. Uşunda olup kaldı. Meni geçiriңiздер şu elin aldında dagы Ejigim'in geçirip surap koyun Ejige. Kuday berсе şu eldin aldında aytam. Söz berip koyun. Dagы bir jol toy kıla turgan bolsоң, Kuday berсе toyuңuzga жакшылыгыңыз көп, dagы toy kılsanız toyuңuzga beker gelem. Eldin aldında söz berip koyun sizge. Dedim anan keyin elder o dagı kol çabıştı anan toy ketdi. Жүрüp anan 1,5-2 aydan keyin beken zona kelip kaldı. Tınar kandayсың dedi anan jakşı. Men jana Karakölden ejeң dedi. Kandayсың jakşymы jakşı эмес. Bayagıda toyda gelbey kalıp keyin falançanın toyunda toyuma beker gelem de ayttın öyle de esiңde dedi. Oo aytkam desem. Muna oşol toy deyim kılıp atam. Anda kızım çıkardım hem balam üylep atam dedi. Makul ojede anan çislosун belip alıp oşol toy günü barıp konvertime $100 salıp toyunun başında bolgan bokanın baарын aytып berip ana konvertti Ejegin koluna karmatıp ana toydu başlap bütörüp gele bergem. Oşondan keyin eje menen bir tuganday olup Karakölgө konцерт koyup kalsam tamak daýardap koyup gelip tamak içip ketip dediler. Katışıp kaldık şunu menen. Anda uçurlar bolgan. Kança jыл murunku okuya? Kança jıl olup kaldı bir 10 jıl olup kaldı okşayt go. Ошондон бери баардык числоо жазасыз. Ошондон бери жазам. Рахман агай экөөңүздөр таарынышып, bir 4 жылдай сүйлөшпөй калыпсыздар. Сиз кичинекейлик кылып, кечирим сурап, кайра ынтымакка келипсиз. Агайды кандай нерсе менен таарынтып алдыңыз? Бул мындай болгон. Муну көпчүлүгү мындай эми мааниsin билбей эмесин укпай жүрүшөт. Эми сага айтып берем, мен журналисттерге көбүн айта эле келем. Канат Шанаев деген инибиз бар. Рахман агай Канат Шанаевдин концертин койду. Койдук немеде. Ошто. Birinci ayda ağa kaçtım. İkinci ayda Rahman ağayın konsertine daярдан юбилейин ötkörüp Moskvaga çeyin bardım. Rusya'nın Kıdır Moskvada юбилей de geldik. Andan keyin beyakka kelgenden anan 2 ay 2 konsert işledim de 2 ay 3 ay. 2 ay oldu oturdum 2 ay ötüp kettim. Ağa işledik. Anan kelgenden ağaga ayttım. Ağay 2 ay bunu konsertime жүрүp kalıp kişine tıyıntı problem ötüp ketti. Hem kanattan aksa surabaysың konsertime төлөp berdi. Rahman agaydan konsertine төлөp berdi surabaysың. An hem şunday olup kaldı, kişine finansı gerek olup kaldı, konsert koyuşum gerek olup kaldı agay. Desem, jo, hadi şul Kanbek menen İlyas'ın konsertini koyuldu diye oturum ele. Agay, o 3 ay 4 ay olsa meniki toktop kalat, jagım beyakta yıkılatılan jumuşlarım var da. Desem, anday mınday dep kaldı anan. Bop turganda sen özüň koya berme, buların konsertini koya berem dep kaldı. Makul anda dep anan men özüm konsertimi koydum. İlyas menen Kanbek'in konsertini Rahman aka koydu. Bul жерден balalık kıldığı je balkim biröylörünün sözüne girdiği bilbeyim. Men Babur teatrına oşta Babur teatrın 5 marttan 9 martga çeyin alıp koygan. Menin kakraz 20 жылдыгым болуp kaldı. Sakta 20 жыл болуp. Sen güzdü ötkördü. Men mayda kelgem, martda kelgem de uşunday kılayın danan. Men Babur teatrını 5'inden 9'a çeyin algam. Anan İlyas menen Kanbek zalda algany gelet Baburga. 5 marttan 9 martga çeyin al dedi gele. Konserti koysan 5 marttan 9 martga çeyin tınar algam bolgan emen zaldı. Boş emes. Desana bular var teatrda alat. Paralel olup kalap. Anan men reklamam ketdi. Anan alardyk ketdi. Bir jumadayım, 10 gündeyim. Anan şunu köpçülük adamlar uşinti oylap жүрüştü da. Onun başı kanday olgany bilbeyle Rahman beyakta 2 balanın konsertini koyatsa tınar oşoga paralel koyup anday kaldım diye. Aşan jürdük. Anan orta jurjanda 3 yıl ötüp ketdi. 4 yıl emas, 2,5 3 yıl ötdü. 3 yılga çeyin ekeli жерден uçuraştı agay koyuz. Ekeli жерден uçuraşıp kaldık. Şu köpçülükte emede anan biröde ne oldu bir stadionda bir konsert olup kalıp oyun yanında tonuk şanda uçuraşıp kaldım. Men bu spadet koyla gettim. Oşu men ortada 3 yıl ötüp ketdi. Anan oşto Baburda da konsert koyatam. Konsertte konsert бүтүп atkanda 2 dos balam gelip kaldı. Bir жерге barıp çay içpeyli konsertten keyin. Makul çay içeldi anan. Konsertten çıkıp
Ошол эки досум, мен үчөөбүз bir kafeye girip барсак, girip барганда биринчи этажда Рахман аке, келинчеги Жамбыл аке үчөө чай ичип отуруптур. Мен кирип барсам тушумда эле. Кирип барып учураштым, эле балдар сиз өйдө чыга бергиле дедим. Сен салат балак иштемеси бар экен, кириле. Эмне жутасыздар? Суздук буздук башкаларды алып келди дедим. Койдум, солма дедим. Отуруп калдык сүйлөшүп. Анан концерт бүттү деди анан. О концерт жаңы эле бүтүп келет деп. Сен кандай болду? Жакшыбы деди. Жакшы, билеттер түгөнгөн ушундай. Жакшы экен да, молодец. Көрсө Рахман аке менен Жамбыл аке ошол да экөө бир аз талаш тартышып, айтышып эметкан экен, баянтып, тамашалашып. Жамбыл аке көрсө ошол жерге келип калган экен да, мен билсемчи. Жамбыл аке экөө сен эмне результат кылдың, мен эмне результат кылдым болуп, экөө эме талашып аткан экен. Мен келип отуруп калсам, концерт болот атабы дедим. Мен бүт эметти, концерт бүт, танышлак, билет жок десем. Жамбыл мына көрдүң, мына результат деди. Мен результатым деп мени көргөчтү. Мына биринчи результат деди. Анан мен тиги дос балдарым үч жака чыгып кетти. Мен аларга телефонду жазып койдум, мен чыга албайм, мен бул жерде болуп калам, силер экөөң отуруп кете бергиле. Деген алар Рахман акелердин аягына чейин отурдум, анан кафе жабыла турган болуп калды. Жабыла турган болуп калып, официант келип жаап атабыз деди. Жаап атасыңарбы деп калды. Отургусу келип калышты. Анда башка жак бир жерге отурбайлыбы десем, шеп айтып калды, Рахман аке айтып калды, анда жеңең киштап калды деди. Макул, анан сыртка чыктык. Ошондо машинамы жаңы алгам. Анан жаңы эшикке чыгып, кайсы машина? Мунуну алдым, шеп. Молодец деди. Жамбыл берке деди. Чагы отуруп мен машинамды көрүп, муну экинчи результатым деди. Экөө кат кылып күлүп эле. Анан жеңени алып бардык, таштадык. Кафеге келип отурдук, түнкү саат 4-кө чейин отурдук. Жамбыл аке кетти. Мен 4-төн чыгып алып анан Рахман акенин үйүнө алып барып таштасам, үйгө жатып албайсың деди. Шеп гостиницага кылып жатан аяк номер алып койгом. Баптыр, макул деди. Анан эртең чай ичели бир жерден дедим. Обед кыласың, макул деди. Чыгып келип, эрте саат 11-лерде анан бардым. Оштобуз да, жүрүң шеп анан. Бuyakta Şahittepe деген жер бар ошто. Бүт жана турецкий магазиндер бар да, бутиктер бар. Нагайды ээрчитип келип анан ошерге алып келип анан футболка, спортивка, үстү менен кепка кылып, кроссовки кылып, майда иштер кылып, мен бүт анан кийингем, мен концерт немесинен кийип коем. Анан кийгизем. Ал кишинин ушундай нерсеси болчу, мындай сүйүнгөнү, мындай кубанганынчы билдирип койчу да. Мына жаш бала окшоп аны колдоңдо эле мынча билинип калчу. Ушинтип калды анан. Чай ичелем экөөбүз бир жерге бардык анан экөөбүз машинада келет анан. Жакын агай ушинтип айтканда мага. Адамга да дейт. Таарынычка караганда сагыныч өтө жаман нерсе да балам деди да. Бирөөгө таарынган болсоң акмак экенсиң, бетиң жок экен, уятың жок экен деп айтып аласың деди да. Сагынычты эчтеке кыла албайсың деди да. Таарынычка караганда сагынычтын эмеси өтө чоң депчи. Көрсө байкуш действительно сагынган экен да, сагынып калган экен. Көз анан бирде коянан чыгып барат анан кагаз эмесинин папкасын алып чыгып кагаздарды алып сатирларын алып ойнош керек экен. Ойногонго бара жок, мен өзүм бошобойм, ойношулар деп. Бирде анан концерт бүтүрүп балдарды жөнөтүп коюп, экөөбүз Алайга кеттик. Алайга бар 2 күн, 3 күн жүрдүк окшойт. 3 күн жүрүп анан бир концертти жазып анан ошондон кайра неметип кетти да. Ошол эле учурда мен эки бөлөк иштеп жүргөндө адамдар ушундай да. Рахман агайдын колунда жүргөн балдар мен тууралуу сөз кылат экен да. Тынар аке мынча болот эле, антпей деп, минтпей деп. Буну Каныбек айтпай. Улам эле келип алып атама дейт, мындай, андай деп сиз тууралуу айтат дейт. Атам же о деп койбойт дейт, же жок деп койбойт дейт. Анан Каныбек өзү чыдай албай бир күн айтып бере. Силер о Тынар акеме атама эмне деп айтсаңар деле ал баары Тынар акем жакшы көрөт ал. Наоборот силер ушул Тынар акени жамандайм деп жаман көрүнүп каласыңар атама. Ал силер эмне дегениңер деле бар, аны жакшы көрөт деп айттым аке деп кийин айтып жүрөт. Аны айтканда эле кийин Рахман аке көз табышып кайра ажырашпай иштешип калгандан кийин тигилер забартан калып кетти да. Пендесиң да, адашасың да. Адашуучубуз да. Биринчи кечирим сураган, бул чоң соопко ээ болот дейт. Борончу ага экөөңүздөрдөн кимиңиздер биринчи кечирим сураңыздар? Көп иштешпей калдыңыздар сиздер дагы.
Boronчага экөөбүз да көп чейинчилешпей калдык. Экөөбүз чогуу эле кол алыштык. Өкүл баласы бар, Али Султан деген. Ошол мага мынтип айтып берди да. Өкүл ата менен сүйлөшүп отуруп дейт. Экөөңөр ушундай кайры иштегиле, антикиле десе, ушундай өзү кечирим, өзү ким тынар билбей атат муну. Кайсыл адам мусулман бендеси ким биринчи кечирим сураган болсо, ошону мындай болот. Дейм, ажакен илими бар да бар. Ушинтип айтты аке деди. Анан десем, дедер мен сразу айттым. Сиз алдын билет экен, сиз кечирим сурайын, андай түшүнүк жок, ошол үчүн эле кечирим сурай албай жүрөт деп айттым да, деп күлүп калды да. Ана экөөбүз жолугуп чайханага барып отурган. Эми жашоодо, турмушта үйдө төмөндөбүз болду. Эл сагынып калыптыр экөөңүздөрдү. Анан экөөбүз кол алышып эле ошондон бери жакшы иштеп атабыз. Эми бул тирүүчүлүктө ушундай никелешип койгон, өмүр бою ошончо уул, ошончо кыз тарбиялап койгон, бир үйдө кучакташып жатып жашап аткан аялы менен күйөөсүндө уруш талаш болот. Анан башкасында кантип уруш талаш болбойт. Болот бул нерсе. Бир чыгармачыл адамдардын ичиненби же көрөрмандардын ичиненби сизге бир кыздардан мен сизди сүйүп калдым дегендер болдубу? Болуп эле келген, болуп деле атат дагы деле. Бирок маани бербейсиз. Кайсы маалда токтойт билбейм бирок. Жакшат, жакшы көрөбүз дейт, башка кылат, ар түрдүү сөздөр болот. Мен аны ушундай кабыл алам. Мен баарына жакшы жооп берем. Жакшы көрүп калдымса, рахмат, мындай деп. Билет эми үй бүлөң бар экенин, алар деле билишет. Балким чын эле жакшы көрүп калгандыр. Балким жөн сын катар айтып аткандай, неме катар айтып аткандар кандай экен депчи. Анын нерсенин бүт баарына жакшы жооп берем, колуман келишинче. Таанымал болгондун жакшы бир жаман жагын эки тарабын айтып кете аласызбы? Таанымал болгондун Абдулдаке айтып калчу эле. Рахман ага айтып калчу эле. Балам, элге таанылыш бул өтө кыйын. Танылгандан кийин ошол таанымалчылыкты алып жүрүш андан да кыйын деп. Абдулдаке айтып калчу эле. Ансыңары мунун жакшы дагы жагы, жаман жагы дагы экөө бирдей эле кетет. Эми Кудай жаманчылыгын көрө элек, мен жаманчылык болгон эмне ошол жарагы эле ойногон сатираларың тууралуу жанагынтип саясатчылардын кошоматчылары ошого жакшы көрүнүш болуп, сага звонок кылып, нервиңди же ызы-чуу кылып, ошол учуру болбосо, Кудайга шүгүр жакшы жагын көп эле көрүп келатабыз. Жакшы жагы көбүрөөк. Көбүрөөк десем жаңылышпайм. Жакшы жагы көбүрөөк ошол барган жериңе ассаламу алейкум деп учурашып, сүрөткө түшүп, же болбосо даамости деп жолдо мисалы үчүн бейтааныш адам кол көтөрсө 4 машина өтүп кетип 5-чи алса, Кудайга шүгүр элге кылган эмең үчүн келаткан машина болсо 4 машина болсо 4-төн 3 тең 3 токтойт, 1 токтобосо. Ошонусу эле жакшы жагын Кудайга шүгүр көрүп эле келатабыз. Аллага чексиз шүгүр. Ар бир адамдын дебезем да көп адамдын кыялында болот. Кандай бизнесиңиз бар? Канча жолу урунуп көрдүңүз? Бир аракет кылып. Эч кандай бизнесим жок. Бир урунуп көрдүңүзбү? Бир камогум да жок. Депутаттар айтат го, өлүп кетейин мен, бир камогум жок дейт го. Алар өлүп кетеби, өлүп кетпейби билбейм, бирок толтура нерсеси бар экенин билем. Мен керектелер мага дават кылат да. Даваттарда айтып коет го, Алла ушундай кечиримдүү, ушундай мээримдүү, берешен зат депчи. Мен анычы алымдардын айтканын эмес. Мен башка нерседен эле билем да. Биздин саясатчылар бар, которые миллиардер болуп кеткендер. Ушулар өлүп кетейин, бир магазиним жок дейт го. Карачы, Кудай ошолорду деле кечирип атат да. Мен ошолор аркылуу эле билем Аллахтын кандай кечиримдүү, мээримдүү, берешен зат экенинчи. Ошолордун ошончо берип атканынан жаап жашырып өлүп кетейин деп аткан, ошолорду кечирип атканын Алла анан дагы эмне кылсын? Ансыгар мен ачык эле айтам, мен бир камогум да жок, башкам да жок. Мен концерттен, тойман акча табам. Болду. Мына 2 жылдан бери жана Арашан деген асыл тукум кой кармап атам. Былтыр бир аз түшүмүн көрдүм. Калп айтпайын мына. Ал эми өзүм мал чарбачылыгым, дейми? Алла мал чарбачылык баарын деле бар да азыр. Болгон ошол былтыр ошондон пайда көрдүм. Мен быйыл дагы Кудай буйрса жакшы ниет кылып туралы. Пенде болгондон кийин алыш бериш болот. Эң көп канча сумма карызга акча берип, канча сумма карызга алып көргөнсүз? Эң көбү бирөө акча берип 1 миллион 100 миң акчамы ала албай эле жүрөм.
Шумалга чейин. Канча алып көрдүңүз эле өзүңүз? Өзүмбү? Өзүм 400-500 миң тегерегинде алып жүрөм. Интервью аяктап баратат. Интервьюнун аягында бир сиз кызыккан көкбөрү тууралуу 3 суроом бар. Ошо менен жыйынтыктайлы. Өзүңүз улак чаап жүрөсүз. Биз Кичине кезинде. Азыр деле улакка көп барып турасыз мындай. Улакка чаба турган ат кармайсызбы? Кармайм. Кармайсыз. Улактарга көкбөрүгө саласыз барып. Балдар чаап турушат. Азыр мен эми акыркы учурда, муну акыркы 2 жылда барбай калдым. Көкбөрүнү биздики 5-5 бар го, жана 5-5 командалар чабып атпайбы? Ушуну көрүп калдым. Аламанды мурда ушинтип кууп көрчүмүн. Алып барчу болуп калган учурларында болгон. Биз алып барганыбызды көргөнбүз. Азыр такыр баргым келбей калды ошол аламан улакка. Бирок көрүүчү катары, күйөрмөн катары дайыма көрөсүз. Көрүүчү болуп да баргым келбей калды. Себебин айтайынбы? Балким уккан арасында балбандар кээ бирлери туура айтты деши мүмкүн, кээ бирлери чычалап туура эмес айтты деши мүмкүн. Биздин акыркы учурда ушул аламан улактын бүт баарын тартып өлтүрүштү. Жерден түшүп көтөрүп берип, жипке байлап, тээктеги нерсе бар, тээкке салып, чылбырга байлап отуруп, улактын айбирин баркын кетирди. Ошон үчүн аламан улакка баргым да келбей калды, көргүм да келбей калды. 5-5тен чапкан улактарды 5-5те бул чыныгы мээнет менен ойноп атышат, азамат жигиттер. Акыркы суроо болсун, ушул көкбөрү боюнча мындай пикирлерди мен көп угуп калдым. Чоң оюндарда көкбөрүдө калыстар тобунда болуп тургандар көбү таластан деп атышат. Акыркы болгон оюндарда дагы таластыктарга тартып коюп жатышат деген пикирлер бар. Буга сиз байкайсызбы, көрүүчү катары, же жалган пикирби? Мен бул тууралуу мындай интервьюларын угуп жүрөм. Мен кече акыркысы эле Манастыкын угуп калдым. Калыс адашып калдыбы же чын эле ката кетирдиби деп ал өзү да мындай толук айта албады. Себеби ал оюн ичинде ал өзү билген жок да. Ал көрбөшү мүмкүн. Аны сырттан карап турган адамдар билет. Калыстан кеттиби, улакчыдан кеттиби. Мындай да калыс таластык болобу, көлдүк болобу, оштук, жалал абадтык болобу, баткендик болобу, ал жердигинен эмес. Оюнчулардын мээнетин акташ керек. Жердигинде эмес сөз. Ал кыргызда, кыргыздын адамы, өзүнүн абийиринде болуш керек. Ал жерде макул кимиси ката кетсе да, судья ката кетирип мен талаш койдубу? Жок, ал мына жеринде өмүр бою эгер Кудайдан корксо, Алладан коркмосо өмүр бою уш жери кыйналып өтүп кетет ошончу. Мен ошол жерден ушинтип түзөтүп койдум, ушуну деп койчу. Анан эми таластык калыстардын көптөгөнүнө себеби көкбөрүнү 5-5те ошол көкбөрүнү баса белгилеп айтканда таластыкта көп тартат да көкбөрүнү. Балким ошондой себептен ал жактан көбүрөөк калыстар. Биз антип карабашыбыз керек. Калыстын баары эле таластан экен, калыстын баары оштон экен, жалалабадтан көлдөн экен дебешибиз керек. Калыс караш керек. Мен кечеги немеси тууралуу мен аны толук көрбөдүм. Майрамда болуп калып, мен өзүм концертте болчумун. Аны чоо жайын сураган да жокмун. Чын ачыгын айтсам. Калыстардан кетти, спортчулардан кетти. Интервью аягына чыгып калды. Сизди мен чакырганда чын айтсам келет деп ойлогон жокмун. Өтө жөнөкөйлүк таанытып келип бергениңизге мен абдан кубанып турам. Рахмат. Силерге рахмат. Ушинтип четте жүрдүм эле десем, аякка деле бара беребиз аке деп сыйлап келгениңерге рахмат. Анан мен ушул аягында бир нерсени айтып кетейин. Урматтуу журналисттер, баарыңарга эле кайрылуум. Журналисттер мындай кылгылачы. Журналистиканын мындай немесине көз сүртпөгөнгө аракет кылгылачы. Мен суранычым ушул. Эртең менен Эшмат акча берип, Ташматы жаман десе, Ташматы жамандап жатып калып, түштөн Ташмат чакырып акча берип, Эшмат жаман, Эшмат жаман деп калбай, журналист деген калыс болуш керек, чындык тараптуу болуш керек. Мен силерден сураlarım ошол. Ишиңерге ийгилик болсун. Баарыңыздардын эмгегиңиздерди сыйлайм. Чармачылыгыңыздарга ийгилик, үй бүлө менен аман болуңуздар. Сизге да рахмат. Урматтуу достор, эфир аягына чыкты. Биздин каналга сөзсүз катталыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.